Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздерге атайын жемиштерден букет жасоонун ыкмасын көрсөтүп бермекчибиз. Анда эмесе букет жасоонун ыкмасын бизге Айнуска айым көрсөтүп берсин. Саламатсызбы? Жасаганыңызга канча жыл болду? Анан кийин эмнеден улам жасап баштагансыз? Жасаганыма 3,5 жыл болду. Буну мен чет өлкөдөн көрүп, өзүм заказ кылып, жактырып, анан жасап көрөйүнчү деп жасап көргөм. Анан өзүмдүн фантазияларымды включать этип, ушинтип почему бы не заработать на этом дедим да. Анан ушинтип жасап эле уже 3,5 жылдан бери мен өзүмдүн клиенттерим бар. Майрамдарда абдан заказ көп болот. Анан Кыргызстанга биринчи жолу алып келген мен болом деп айтсам болот да. Ошол. Анда эмесе жасоо процессине киришсек, эмнелерден биринчи баштайбыз? Давайте клубникадан баштайлы. Бул клубниканы Бул таякчаларга саясыңар. Сайып чыгабыз. Бирден Негизи ошо бир күндө эң көп жасаган букетиңиз кайсы күн болду эле? Анан канча букетти жасап көргөнсүз? 8-мартта аябай заказдар көп болот. Примерно 20-25 букет жасагам. Клубника уже болду. Эми анарга өтөлү. Анарды монтип коздоп кесип алабыз. Буга да таякчалар менен карматабыз, Ооба. Канча таякча кетет бу? Немеге карай салмагынычы. Если оор болсо, көбүрөөк. А если нормально болсо, то эко жетишет. Эми алмага өтөбүз. Анда эми гүлдү чогултуу процесске өтөлү. Ар бир немени ушинтип ороп алабыз. Ооба, ороп чыгат. Биздин гүл даяр болду. Эми буну ороп коюш керек. Биз заказ как минимум бир күн мурун заказ алабыз, потому что фруктыларды биз баарын свежий сатып алабыз. Мына мындай кооз букетти бир гана белекке берип тим болбостон букетти жесе дагы болот. Бул абдан табиттүү көрүнүп турат. Анда эмесе биз дагы даамдап көрөлү. Мындай букетти алуу ар бир айымга жакса керек. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Маанай.